Жаркынбек Орозбекович, сиз мыйзам алып келе атасыз туура. Мыйзамды сиз биздин өлкөнү коргогонун алып келе атасызбы, же чет элдик студенттердин, жарандардын укугун коргогон мыйзам алып келе атасызбы? Сөзсүз түрдө өзүнүн өлкөбүздүн кызыкчылыгын колдогонун алып келе атабыз. Эгерде бул мыйзам ушул өзгөртүү кирип калса 400 миллиондон ашык акча Кудай буйрса түшкөн атат. Мына негизинен көтөрөбүз дегениңиздерге биз толук колдойбуз. Бирок азыр мынакей чет элдик жарандар, студенттер келип биздин мыйзам менен жашайбы, же өздөрүнүн мыйзамы менен жашайбы? Же бул жерде дагы өздөрүнүн мыйзамын баягы кимди коногу сыйлайттан тейлейттен болобу же? Кандай биздин кыргыз мамлекетинин мыйзамы иштейби биздин өлкөдө, же алардын мыйзамы иштейби? Эгерде ошондой талап болсо, эгерде биз анда ар бир айына деп эсептеп бөлүп чыгып 18 миңди, анда канча ай болсо, 6 ай болсо 6 ай, 9 ай болсо 9 ай болгондо жараша төлөткөнгө да өтсөк болот ошондой эмеге. Бул макулдашылган жарым жылдык бекип калган тариф болчу да. Ошо жарым жылдык, бир жылдыгын төлөбөйбүз, анткени биз 4-5 ай жок болуп калып атабыз дегенден биз жарым жылдыгын алганбыз да. Эгерде бир айлыгынан деген тарифке өтсөк, анда 9 ай болобу, 10 ай болобу, балким кээ 12 ай биякта жүрөт. Ошого жараша төлөтүп алсак болот. Жаркынбек Орозбекович, кечиресиз, балким мен туура эмес айтып аткандырмын. Жана жамандын коногу бийлейт деп, балким сиздердин ушу 6 айлык келишимдин ичинде коррупциялык схема бардыр. Мен ошентип эле ойлоп атам. Себеби аларга ступкага барып аткандан кийин, биздин өлкөнүн мыйзамында баш ийдире албай аткандан кийин, балким сиздердин келишимдин артасында бир жашыруун сыр бардыр. Эмне себептен сиздер мына окуганы келип атат, келгенден кийин алар оорубасын эч ким. Эгер ооруп калса, бар жоон төлөйт да. Эмне себептен биздин жарандардан 100%дан аласыздар дагы мынакей ОМС жок экен деп канча кыйнайсыздар? Угуп отурсаңыздар, ошол жанакы айтып атам, сиздер азыр сиз айтып аткан, төлөп аткан биздин өзүбүздүн жарандардын ОМСтери жок экен деп канча кыйнайсыздар дейм. Канча bunun жок экен деп туруп, эки эселеп төлөлөт дагы биздин өзүбүздүн жарандар. Эмне себептен чет элдик жарандар келип алып, бизде каалагандай жүрүш керек? Эмне себептен? Себеби эмне болуп атат? Мен түшүнбөй атам мен такыр сиздерге. Сиздер азыр келип алып туруп, мына мыйзамды алып келгиле чөткө, биз колдоп берели. Ошону көтөр деп, анан биздин мыйзам менен жашайт. А сиздер мыйзам жок эле келип алып, алар менен келишим болуп калган тиги бул деп отурасыздар. Айбек Тураталич, туура, берде алар баягы эмени эске алдык да, алар окуганы келип атышат. Алар деле ошол чет элдик болсо дагы алар дагы сиз экөөбүздүн балабыздар эле жаш балдар окуп аткан. Иштебейт алар, контракт төлөйт. Ооба, мен мисалы үчүн аларды коргоп Жаркынбек Орозбекович, кечирип коесуз. Контракт төлөгөнүн билесиз, канча контракт төлөгөнүн. Эмне сиз азыр дагы бир сөзүңүздү айтып кеттиңиз, алар бардыгы контракттын ичине сос пакетти дагы киргизип алган деп. Эмне ал акырынча чейин угуп турсаңыз мен сүйлөп атам. Эмне ал частный медициналык окуу жайлар өздөрүнүн чөнтөгүнү каалагандай толтурсун дагы биздин мамлекеттин бюджети страдать этиш керекпи? Айбек Тураталич, бул сурооңуз ошолорго жолдонсо жакшы болмок экен. Биз ал регуляция кыла албайбыз алардын. Университеттер аралык өздөрүнүн келишимин биз кантип тескей алабыз? Жаркынбек Орозбекович, сиздин берген жооңузга карата мен сизге суроо бердим. Аларга бергеним жок. Сиз азыр жооңузду айттыңыз. Биз азыр зорго көндүрүп атабыз. Керек болсо алардын ошол келишиминде бар жогу кирип калган ичине сос пакети дагы деп. Туура. Ал келишимдерди мынакей сиздер мыйзам болбосо алар каалагандай киргизет. Мыйзамды ушу киргизип атпайсызбы? Ошол мага чейин жок болчу да мындай эме. Жаркынбек Орозбекович, давай талашпай, мындай мен сизге ошону айтып атам. Эгер ошону толук кандуу эле ушунча ай төлөйт деп келсеңиздер болбойбу эле деп. Эмне эле аларга адвокат болуп атасыңар? Мен ойлогон туура окшойт, ошо жеңичинен бир сүйлөшүп, мынанча дойла сеники 6 айдыгын төлөтүп кой деген келишим түзгөн окшойсуңар анда ошол окуу жайдын жетекчилери менен. Ошо сос пакеттин ичинен сиз айтып аткан 1 миллиондорун алып туруп. Можно я спрошу? Кезекте сөз Жылы Сесенбековна сизге. Да, вот вы говорите, они не соглашаются, они не хотят, мы их еле уговариваем. У вас предусмотрены вообще случаи, если они действительно не захотят, не уговорятся, мы так и останемся, не будем их обязывать? Какие штрафные санкции оговорены?
Нету никаких штрафных санкций. Тогда зачем они будут соглашаться? Например, за границей, если ты не оплатишь страховку вовремя, там идут пени. И на следующий год контракт не продлевается. Нету таких законных наших требований. Ну а если этот закон принять вот в таком голом виде, мы вас просим, пожалуйста, оплатите страховку, они скажут, мы не будем оплачивать. И вы скажете, хорошо, тогда не будете оплачивать. Закон не будет работать. Смысл этого закона тогда? Наверное, чуть превратное понимание получилось. Речь идет о 50% от полной стоимости полисов. 50% стоимости полиса именно предусмотрено как студентам, как неработающим. Даркмбек Уразбекович, мы это поняли, что для студентов идет облегчение, да, как вы говорите, 6 месяцев. Но вопрос состоит в том, вот вы сейчас сами признались, что вы не можете их заставить. Да, есть те студенты, которые не оплачивают. Исходя, вот у нас стоит вопрос, если целое министерство не может их заставить оплачивать полис, да, тогда кто за это несет ответственность? Кто может их заставить? МВД мыйзамда өзгөртүү киргизип берсек, анда бизде ошол рычаг пайда болмок да. Азырынча андай рычаг жок болуп атпайбы, ошон үчүн. Анда биринчи ошол мыйзамды албайлы анда. Ошондо сунуш бериңиздер да. Карабанын аттын астына салып алыппыз да андачы. Жаркынбек Оразбекович, жооп берип койсоңуз, ошо сиздердин колуңуздан келбесе, кимдин колунан келет ошо студенттер төлөткөнгө? Какая ведомость? Какое министерство? Ошол мурда жок болчу да, мыйзамда жок болчу да, бул чет элдик студенттерден тиги ММК полисине төлөм алгангачы. Азыр ошо киргизгенден кийин мыйзамды аткарып болсо, мисалы үчүн, ал окуй албай калат да. Мыйзам негизинде биринчи полис. Хорошо, представим, что сейчас мыйзам ишине кирди деп, анын аткарылышын ким текшерет? Biz emege alırız da положениялар чыгат эмелер. Хорошо, а какие тогда пути есть? Вот скажем, иностранный студент, он отказывается платить, при том, что вот он закон вступил в силу. Какие у вас будут меры? Что вы будете предпринимать? У вас нет уже такого, не прописано же нигде. Бу мыйзам чыкканда эмелер чыгат да, токтомдор ошолордун негизинде регулировка кылабыз. А мыйзам жок деске албайт. Мыйзам жок теске албай атасыңар. Бизге түшүнүксүз болуп атат да, эмне себептен алардан толук кандуу эле төлөйсүңөр деп биз мыйзам менен бекитип койсок. Мына өзүңөр айтып атасыңар азыр. Жакшына кылып, мыйзам кабыл алса биз иштетебиз деп. Мен сиздерге суроо бердим. Чет элдик жарандар биздин мыйзам менен жашайбы, же алар өздөрүнүн уставы менен же каалагандай кылып жашайбы? Буюрса бул мыйзамга өзгөртүүлөр киргизсе, албетте ошо биздин мыйзамдарга баш ийип жашашат да, Айбекте Тарталович. Эмне себептен анда биз ушул мыйзамды дагы толуктап, мындай айтып, алардан толук кандуу биздин кыргыз мамлекетинин жараны төлөгөндөй толук алардан 100% төлөй турган кылайлы мыйзамды десе каршы чыгып атасыздар. Каршы чыккан жок Айбек Тарталович. Биз деген бул 6 айга деген неме эмес, бул деген жана 18 миң бул бай методика расчетта болгондо чет элдиктердин жарандыктардын айлыгынан эсептелип бул өзүнүн методикасы бар да 18 миң чыкканда, а бул студенттердин айлык албагандан биз эмесин чыгара алган жокпуз да. Анан бүт жерде эле баягындай студенттерге 50% скидка бар да, ошол негизинде эле бая 9052 деп чыккан. Эгерде деген бир айдыкына деп эсептесек, анда 9 ай биякта окуп жашаса, анда 9 айга деп ай сайын кылып киргизели. Азамат Кеңешевич, азыр бир тактоо үчүн суроо. Сиз Саламат сактоо министрлигине баш ийген органсыз да. Ооба. А эмнеге анда министрдин орун басары азыр башкача маалымат берди, сиз башкача маалымат берип атасыз? Сиз айтып атасыз, айлык акыдан мындай коэффициент менен. Жаркынбек Оразбекович азыр өзүнүн маалыматында айтты. Биз 1 жылга мындай болот экен, 9 айга мынтип алып атабыз деп. Эми бирөөңөр бергиле да маалыматты, туура маалыматты. Экөөңүздөр азыр эсти кааласаңыздар көтөрөсүз стенограмманы. Мына эки башка маалымат берип атасыздар. Эки башка маалымат берип атасыздар. Мына жарым жылга деп айтылып кетти, жарым жыл эмес, ошо биз эмеге айтып атам да, кандай саналганын айтып атам да. Бай жеңилдетилген бул все-таки бул студенттер болгон үчүн биз баягы бүт эле жерде 50% скидка баягындай эмелерге, студенттерге деген маанидел эметкенбиз да, биз эч кимди коргогон жокпуз. Бул мыйзам жок болчу да, биз ошону кирип, ушу акчасын алып, биз дагы медициналык жардам көрсөтөлү деп атабыз да, ошо.
Ошону биз да мынакей кош колдоп колдойбуз. Сиздердин бул мыйзамдын көтөрүш керек дегенди. Биз дагы мындан да бир аз болсо да кошуп көтөрүп бюджетиңиздерди толуктайлы десе, сиздер каршы чыгып атканыңыздарга биз мындай түшүнбөй атабыз да. Мен ошон үчүн сурап атам кайра. Биздин эгер биз мыйзамды ушунчадан төлөш керек деп чыгарсак, эмне болбойбу? Эмне болот? Студенттер келбей коебу? Болот. Азыр биз мына 18 миңден толук төлөсүн деп туруп, мыйзамды кабыл алсак эмне болот? Эмне бизге зыяны тийеби? Макул эске алалы азыр. Айбек Тураталиевич, бул каршы деген сөз такыр чыккан жок го. Биз каршыбыз деп бир нерсе эмнеге кайсыга айттык биз? Мен суроо берип атам, эгер ошону ала турган болсок, эмне болот деп. Жакшы болот. Кошумча бюджетке кошумча акча түшөт. Ошону айтып атпайсызбы? Жакшы болсо ошентип алып келбедиңер долбоорду. Жок, биз эмнени айтып атабыз? Ошо 400 миллион кошумча акча түшсүн. 64 миң адамдан 9 миң сомдон чогуталы деп атпайсыз. А биз эмнени айтып атабыз азыр? Мен сизге айтып атам, ошону 18 миңден толук кылып, мына силер айткан 50% дебестен. Макул 9 миллион 18 миң десеңиз, 18 миңге эме кылалы. Ошону обсуждение кылып атабыз да. Жок, Жаркынбек Орозбекович, кечирип коюңуз. жок, сиздер каршы деп айтып атпайсыздар. Каршы болгон эч ким жок. Биз наоборот тап келип атпайбыз бюджетке толтуралы. Жаркынбек Орозбекович, этиканы кармаңыз. 64 миң иностранецтен алып калалы деп атабыз. Жаркынбек Орозбекович, этиканы кармаңыз. Жаркынбек Орозбекович, мындайда мындай айтканда деп туура кабыл алып, угуп, анан жооп берсеңиздер. Сиздер айтып атасыздар, алар каршы чыкты деп. Биз алар төлөбөй койсо кантебиз деген сөз чыкты сизден. Биз аларды эл уговаривать эттик деп атасыз. Бул эмне деген акмакчылык? Эл уговаривать эткиде эмне? Мен сизге дагы кайталайм, жамандын коногу бийлейт болуп атат. Менин оюмча силер уговаривать эткен жоксуңар. Аларды силер башка жагынан уговаривать эттиңер. Башка жагынан уговаривать этип алып туруп, эми эптеп ошонго кылып атасыздар. Давайте мен ошону толук айтып атам. Эмне себеп болуп атат? 18 миңден төлөтөйлү. Төлөсүн. Мына контрактты 3 миң доллардан 5 миң долларга чейин төлөшүп атат. Бир жакшынакай келип эле. Келип кандай жанагы жөнөкөй нерселерине канча төлөп атканын деле биз деле билип атабыз. Биз деле ошол элдин арасында ошол студенттерден жүргөндөй кылып атабыз. Сиздер азыр студенттерге эле сылас айтып атасыздар. А студенттерден башка канча чет элдик жарандар бар? Алар кандай төлөйт? Студент эмес болуптур. Жөн чет элдик жарандар канчадан төлөйт? Недер толук төлөйт. Чет элдик жарандарга 18.104 сомдо Айбек Тураталиевич. Полистин аркы баасычы. Бул баарына эле ошондой анда алып калабыз да. Чет элдик жарандарга 18 миң. Мыйзамда азыр мынакей мен да кечирип калдым, кечирип коесуздар, мына жакта комитетке кирип. Мыйзамда кандай деп жаздыңыздар? Чет элдик жарандарга милдеттүү медициналык камсыздандыруу төлөмү деп жазылдыбы, эмне деп жазылды? Текстинде мыйзамдын. Мыйзам текст. Чет өлкөлүк жарандар ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарында иштеген жана окуган чет өлкөлүк жарандар деп берип атабыз да. А каердан студенттерге 50% деп жазылып турат? Кайсыл жеринде ошо мыйзамыңызда? Наркы 9052 сом да. Жок, мынакей, азыр мына өзүңүздөр түшүндүңүздөр, кандай болуп жазылып калганын. Түшүндүңүздөр. Азыр мен атайы сизден мыйзамдагы жазылган текстти айтып бериңиз дедим, жаздыңар. Чет өлкөлүк жарандар жана студенттер мынчадан төлөнөт деп 9052 сом деп жазып атасыз. Кайра мен суроо берсе айтып атасыз, чет өлкөлүк жарандар 18 миң толук төлөйт да деп. Кана текстиңизди кайра окуңуз эле өзүңүз. Кайсыл жерде ошентип бөлүп жазылган? Кандай мыйзам алып келгенди өзүңүздөр билбей атасыздар. Азырчы кайсы мыйзамды алып келип, эмнени талкуулап атканыңыздычы, эмнени таңдап атканыңыздарды. Жазылган жок. Бул чет өлкөлүк студенттер жөнүндө кеп болуп атат да, Айбек Тураталиевич. Чет өлкөлүк бизде окуган чет өлкөлүк. Азыр жаран дейсиңиздер, кайра келсе студент дейсиңер. Эми бизди көрүп аткан мына жазып атат. Не ойноп атасыңар жанакы депчи, мына окусаңыздар интернетке кирип бизди эмне деп айтып атканын. Да, они внутри сидят. Ну, отдельно. Асан Абдрахманович, угуп атасыздар сиз да, ана ушундай убактарда бир сөз косуп койбойсузбу?
Саламатсыздарбы? Керимбаев Акынбек, Акынбек Бакытбекович, являюсь начальником отдела социально-правовой поддержки ФОМС. Вот я хочу, отвечая на ваш вопрос, отметить следующее, что постановлением правительства от 28 февраля 2012 года, номер 151, утверждена методика расчета стоимости полиса обязательного медицинского страхования. В законе же мы указываем общие лица, подлежащие обязательному медицинскому страхованию. То есть мы указываем категорию граждан, которые подлежат обязательному медицинскому страхованию. А расчет стоимости полиса ОМС будет производиться в соответствии с этой методикой. И мы по итогам принятия этого законопроекта будем вносить соответствующие изменения в данную методику. То есть для указания стоимости полиса обязательного медицинского страхования для иностранных граждан, обучающихся в наших вузах. Только обучающих же полный иностранный граждандар. Обучающихся. Именно обучающихся. Мы хотим установить им действие полиса на 9 месяцев по стоимости 6 месяцев. 9052 сома. Эмнеге? Потому что данная категория граждан не относится к работающей категории. Биздин студенттер чет өлкөдө 500 евродан 1,5 мың евроға чейин төлөйт да. Эмне биздикилер барып иштейби ал жакта? Бул биздин биринчи кадамыбыз болуп атат. Вот мы вводим впервые эти нормы, а в дальнейшем, в принципе, мы можем изменить наше законодательство и либо изменить, либо увеличить стоимость полиса обязательного медицинского страхования для данной категории граждан. Почему? Потому что именно стоимость полиса обязательного медицинского страхования, она определяется в соответствии с методикой, утверждаемой правительством. Эң туура айттыңыздар, сиз биринчи кадамды таштап атабыз деп. Эң биринчи кадамды туура ташташ керек. Бизде Кыргызда салт бар. Атка отурганда ээрге туура отурсаң, марага жетесиң деп. Сиз азыр эми эптеп минип ала берели, анан кийин калганын түздөйбүз. Биз биринчи кадамды туура таштабаганын негизинде мамлекетибиз ушундай күндөргө туш болуп атат. Biz давайте ошол кадамды туура таштайлы. Чогуу таштап атабызбы? Эртең ушул мыйзамды колдогон адам катары, Кыргызстандын жараны катары мен дагы элдин арасында жүрүшүм керек. Давайте туура кадам таштайлы анда. Анда мен предлагать этет элем, ушул биздин сунуштардан эске алып туруп, кайрадан кийинки жумага өзгөртүүлөр киргизип алып келсин, биринчи окуудан кайрадан карайлы. Эгер ушунчалык эле мына өзүңүздөр айтып кеттиңиздер азыр, сунуштарыңыздарды эске алабыз деп. Эске алсаңыздар, менин сунушум ошондой. Давайте биринчи кадамды туура таштап, биз дагы ошол өзүбүздүн мамлекет экенибизди, бизде да мыйзамдар бар экенин көрсөтөйлү. Биз дагы ошол жарандарга биздин өлкөдө да мыйзам иштегенин көрсөтөйлү. Биз ушинтип алардын талабын талашып, бир гана биздин тармакта эмес, башка тармактарда да аларга ыңгайлуу мыйзамдар түзүп коюп, азыр эмнелер болуп атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, урматтуу кесиптештер, ушул биздин сунуштарды эгер өздөрү айтып кетти, эске алабыз деп. Эске алса, мен ушул толук кандуу чет өлкөлүк жаран катары биз милдеттүү түрдө төлөп, анан ушул өзгөрүү менен келишсин, ошондо карайлы. Рахмат, Айбек Тураталиевич. Урматтуу Жаркынбек Орозбекович, өзү негизи бул мыйзам долбоорунун максаты жакшы. Өзү негизи биз деле колдойбуз ушунучу. Бирок деген эмнеге мен түшүнбөйм, эмне үчүн силер ушу чет өлкөдүк студенттерибизге ушундай жеңилдик берип атасыңар, алар деген ушу өздөрү менен өзүнүн каалоосу менен келип атат да бул жерге окуганга. Андан кийин ошо туура эле айтып атат Айбек Тураталиевич. Ушул менен биз бюджетти толтурабыз, туурабы? Биз ошону так мыйзамга жазышыбыз керек. Биринчи окуудан эле силер уже так мыйзамга жазышыңар керек. 12 айга деп. Эмне үчүн 6 ай деп жазсыңар? Түшүнбөстүк болуп атат да. Андан кийин бизде азыр россияндар көп болуп атат, билесиздер өзүңөр да. Тажикстандан да келгендер бар жарандарыбыз, туурабы? Ошол чет өлкөдөн келген жарандарыбыз үчүн дагы толук жазып коюшуңар керек да, ошо медициналык камсыздоо боюнчачы. Ушуну мен дагы, урматтуу депутаттар, мен да айтып кетет элем. Айбек Тураталиевичтин сунушун колдоп коелу. Бул мыйзамды кайрадан жазып келесиздер. Кайрадан карап чыгышыбыз керек. Өтө маанилүү мыйзам бул. Бул мыйзам керектүү мыйзам, маанилүү, бюджетти толтурабыз ушул мыйзам менен, туурабы? Силер өзүңөр дагы мындай бир жакшы иштетип чыгышыңар керек да.
Анда мен сунушту добушка коем, урматтуу депутаттар. Венера Калбековна, сунуш добушка кое турган алдында тактуу иретинен бир суроо берип койсом болобу? Макул берем. Рахмат. Урматтуу чакырылгандар, тактоо иретинде суроода бүгүнкү күндө биздин бюджетке ошо чет өлкөлүк жарандардан канча каражат түшөт? азырбы Полис боюнча. На сегодняшний день Канча бар? бюджет Бүгүнкү күндө жалпы бизде жанагы тариф 18 000, ошонун негизинде жалпы 10 миллионго жакын түштү, анын ичин 10 миллионго жакын түштү. Бул канча убакыттын ичинде айтсаңыз, тактап кетсеңиз. быйылкы жылы Бир жылдын 9 айдын 9 айдын ичинде. баягы мыйзамда так көрсөтүп жок болгондо булар как добровольный катары эле өздөрү баягы оорукалардын астында же ооруп атканда эле по факту алып атат да. Мыйзамга киргенде баягы алдын ала алгандай болот да. А предварительные у вас прогнозы есть, допустим, если если закон вступит в силу, то 65 000 студент бар экен, ошон жанагындай биз 9 000 деп эметкенде 400 миллион баягы күтүп атабыз да киреше. Рахмат. Рахмат, Аида Сатбековна. урматтуу Венера Калбековна, стенограмма үчүн уруксат болсо буквально 2 сөз. Бул жерде эми жанагы башында мен баяндамада 6 ай деп мен туура эмес айтып алсам керек, азыр мына тактаганда билинип атат. Иштегендер үчүн 100%, иштебеген студенттер үчүн 50% делген экен да. Баягы 6 ай, анан сиздер 9 ай окуса эмнеге 6 айга төлөйт деген суроодон чыгып кетти да, ушул полемикачы. А так ошо иштебей студент болгон үчүн 50% деген жеңилдетик. Жаркынбек Орозбекович, 6 айды эмес, 1 жыл деп жазышыңар керек болсо. Түшүнүп атасыздарбы? Студенттер, чет өлкөдөн келген студенттерге 1 жылдык полюс алыш керек алар. Милдеттүү. Силер ушундай кылып так мыйзамга жазышыңар керек. Аларга жеңилдик не кылып атасыңар, мен түшүнбөй атам. Венера Калбековна, 1 календардык жылга деп жаздык. Бирок деген жана айтпайм, 18 000 санаганда бул айлыктан, алардын айлыгынан саналып, өзүн жанагы айтпадык, методика расчётта бар да. Анан булар иштебегенден биз кайсы суммадан аларыбызды билбей, ошо 50% деген неме менен деп айтып атам да, аларга жеңилдетилди. Алар анткени айлыгы жок да, биз санаганда кант санайбыз. Ошол эмеден эметип атабыз да. Мынакей туура азыр Жаркынбек Орозбекович өзүнүн сөзүн оңдоп кетти. Мен башында мынтип айтып алыпмын маалыматта деп. Маалыматта жазылып турат. Анда значит башынан баштап буну туура эмес жазып келипсиңер. Мынакей бул бир, бул жер, бул мыйзам. Болгондо дагы медицинанын мыйзамы. Бир башка тармактын мыйзамы болгондо түшүнөт элек. Бизде медицинада бир ката бир адамдын өмүрүнө тетет. 1 жылдыр 6 ай деп. 50% жасалып. Бул экинчиден сиз өзүңүз жакшы айтып атасыз. Мен сиздерге сүйлөп атам. 9 ай. 50%. Биз алар иштебейт, кайсынан алышыбызды билбедик деп. Мынтип эле мындай ойноп эле коюп койдук дегендей сөздү айтып атасыздар да. Кайсынан алышты билбесек, биз ошол кыргыз мамлекетинин жараны катары биз дагы өзүбүздүн конституциялык укугубуздан пайдаланып, чет элдик жарандар дагы биз 100% төлөп аткандан кийин алар дагы төлөш керек деген талап менен сунушка киргизип атабыз. Ошол сунуш. Рахмат. Асан мырза, сизде сөз. Урматтуу депутаттар, процедура боюнча кетсек дагы мисалы азыркы биринчи концепциясын колдоп атпайлы. Сунуштардан качпайт, сунуш колдойт. Сунуш түрүнө келет, сунуш түрүндө. Экинчи окууда сунушпен карап Асан Абдурахманович, 7 айдан бери түрлүү сунуштарды бердик да, кирип атканын көрүп атабыз. Давайте мен сизге дагы айтып коеюн. Кадамды туура таштайлы. Кадам, балким кээ бир министрликтер, кээ бир адамдар эртеңки күнүн ойлонуп болсо, мен келечегим, мен ар бир жасаган кадамым мени ойлонтот. Мен эгер ушул мыйзамды колдогондон кийин эртең мен дагы ката кетирбешим керек. Биз ошон үчүн айтып атабыз, кадамды туура таштайлы. концепция болуп атпайбы, Виктор Анатольевич. Экинчи окууда сунуш сөзсүз кирет, сөзсүз сунуш менен келет. Биринчи окуудан биз тартипке үйрөтөбүз. Асан Абдурахманович, тартипти сактайбыз. Ошентип боло берет деп отуруп, боло берип атат. Боло берет деп отуруп, бүгүнкү жыйыныбызды көрдүңүз. Не болгонун. Анын бардыгы түшүнгөн адамга сиздин ишти алып барганыңыздын белгиси. Бүгүнкү болуп аткан кемчиликтер. Мен сизге мына эми
мындай айтып коеюнчу өзүңүзгө. Ошол сиздин жүзүңүз азыркы министрлердин ушул жерге комитетке келип атканы. Это сиздин сыйыңыз. Кандай сыйлап атканын көрүп атасыз. Бир эле министрлик 3 түрлүү маалыматтарды берип атат. Так что давайте мындай тартипти оңдойлу. Бул дагы комитет өзүнчө. Биздин дагы артыбызда элдеп турат. Эми биз мына сыйлап келдик бүгүнкү күнгө чейин. Хорошо, өткөрүп коелу, тигилтели, мынтели деп. Акыры барып мына бизди дагы ошондой деңгээлге түшүргөнгө аракет кылып атасыздар. Боло берет дегенге. Болбойт. Болбойт. Ар бирине туура мыйзам чегинде иш алып барабыз. Бектур Аталиевич, рахмат. Асан Мурза, биз бул мыйзам долбоорду колдойбуз. Биз башынан эле айттык. Бирок бул мыйзам долбоорду кайрадан биз бир жумага жылдырып атабыз. Эмки жумага жашнакай кылып иштетип, бүт баарын жазып келишсин. Бул деген керектүү мыйзам. Керек болсо ушул медицина ОМС боюнча биздин медицина кызматкерлерибиз айлык маянасы аз. Керек болсо биздин больницаларда керектүү заманбап жабдуулар жок. Элементарно кичинекей мындай жана кальпоскоптор жок. Азыр өзүңүз билгендей кандай азыр оорулар өсүп атат. Ошонун баары ушул ФОМС менен биргеликте биз деген ушул мыйзамдарды мы должны принять да бул закондучу. Ошондуктан баарыңарды суранып кетет элем. Бизди да түшүнгүлө, биздин деле жоопкерчилигибиз бар. Кайрадан иштетип, эмки жумага жылдыралы. Анда урматтуу депутаттар, ушул сунушту, Айбектур Аталиевичтин сунушун кайрадан карап чыгып, эмки жумага жылдырып атабыз. Добушка коем, добуш берип коюңуздар. Баары макул, каршы жок. Үчүнчү маселе боюнча келгендер кете берсеңер болот. Анда төртүнчү маселе, урматтуу депутаттар. Венера Калыбековна, кечиресиз. Бул мыйзам долбоорунан тышкары дагы бир суроо берип алсам болобу Жаркынбек Оразбековичке ПЦР тесттер боюнча? Жаркынбек Оразбекович, өткөндө Гүлнара Маришевнага да бул маселе көтөрүлгөн. Анда дагы министр айым айтты эле, ооба бул жөнүндө ошо иш алып барабыз депчи. Жана биздин Россияга чыгып аткан мигранттарыбыз көп кайрылып атат да. Ошо ПЦР тести бизден эле сурайт, бирок Россияга барганда эч ким карабайт, эч ким суралбайт депчи. Ошол жөнүндө кандай бир иш алып барып атасыздарбы? Бир кыскача маалымат берип койсоңуз, анткени элдер да күтүп атат да ошону. Айдизатбек, мына туура айтасыз, ошо Россия Федерациясы ПЦР тесттерди талап кылат деп, ошон үчүн жанагы авиакомпаниялар ПЦР тестсиз каттоодон дагы алып кое атышпайбы? Ошон үчүн биз жанагы негизги биздин аэропорттордо, Ош, Манас аэропортторунда ПЦР тестти кабыл алчу мамлекеттик акча менен арзандатылган 499 сом менен ала турган 2 пунктту ачканбыз. Сезон убагында Жок, Жаркынбек Оразбекович, азыр маселе турган жок, арзандатты же жеңилдиктик деген. Такыр эле ошону алып салуу жөнүндө сурап турат да. Буну өткөндө айтып атпаймынбы, мынакей министр айымга да айтканбыз, анда ал эже айткан болчу. Россия тарап талап кылып аткандан кийин Сүйлөшүм кандай дейсиз? Россия тарап Ошо сүйлөшүмдөр жүрүп атабы ошо Россия тарап менен? Мен кабарым жок экен, мен ошо эмалайна таттап турам сиздерге жооп берели. Жаркынбек Оразбекович, мындай да мынакей, ошол бир гана Россияга ошону сурашат да, ПЦР тестичи. Башка чет өлкөгө чыкканда, башка чет өлкөлөр өзү негизи 1-июлдан эле алып салган. Анан мынакей баарыбызга белгилүү болгондо биздин ошо мигранттарыбыз көбүнчөсү ошо Россияга кетет да. Ошол сеткан жеңилдеткен дагы 400 сом, 700 сом, бул да өтө чоң акча да алар үчүн. Алар жыргалган үчүн кетип аткан жок да Россияга. Туура айтасыз, ошо Аэрофлот жана башка ошо россиялык жанагы перевозчиктер талап кылган үчүн ошондой чыгып атат да. Айтсаңыздар, ошо азыр сиздин маалыматыңыз жок да. Негизинде кандай иш алып бараткан негизинде? Тактап бизге жооп берип коелу. Рахмат. Жаркынбек Оразбекович, азыр эми ушул суроого утурлайлы да. Мага жооп келгенде сиздердин министрликтенчи. Эмне себептен ушундай болуп атат дегенде жооп келген. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясына аба аркылуу барган жарандарыбыздан ПЦР тести талап кылат экен. А бирок машина менен өткөн, жолдо жүрүүчү, жерде жүрүүчү транспорт аркылуу өткөн жарандардан талап кылынбайт экен.
Мага ошондой жооп келген, мен кайра жөнөткөм катты. Эмне себептен андай мага толук маалыматындай түшүнүп бергиле депчи. Эмне себептен ошондой? Ушуну да тактап туруп анан сизге жооп берели. Жок, эми биз эмне деп жооп берем? Мен айтайын деген Жаркынбек Орозбекович, балким бул жерде авиакомпаниялардын жеке кызыкчылыгы эмеспи? Эми себеби ошол жаран жөө машина менен барганы деле, самолет менен барган деле Россия Федерациясына кирип атат да. Эгер алардын жалпы талабы болсо анда баарынан талап кылыш керек эле да ковидке. Турабы бул жерде? Биздин жарандарыбыздан ушундай эки ача пикир ошондон пайда болуп атат да. Кээ бирлер айтып атат. Кааласаңар алдырып атасыңар, каалабасаңар жөн киргизип атасыңар деп атат. Машина менен өткөндөн эч кандай мына сиздердин расмий мага жооп бар. Талап кылынбайт экен ПЦР-тест. Ошондо эгер алардын мыйзамы мамлекеттин талабы болсо, баарынан бирдей талап кылса керек деген ойда, эми границадан кирип аткандан кийин керек болсо керек эле. Ошоңо мындай кызыгып көрбөдүңүздөрбү? Эмнеге эки талап коюп атасыздар деп, как сиздер ошол министрликтин өкүлү болгондон кийин ошол вопросту бизге чейин өзүңүздөр көтөрүп көрбөдүңүздөрбү? Эмне себептен биздин жарандарга эки башка талап коюп атасыздар деп? Так ошону Айбек Тураталиевич таптап туруп сиздерге жооп берели. Айта албайм алар үчүн, РФ үчүн. Эми анда биз жөн эле ПЦР боюнча ушунча күнгө чейин бакырып жүрүппүз да. Асан Абдрахманович, кутуңуз да жоопту. Биздин күндө жогорку кеңеште палатада көтөрүп ПЦР деп биз эле эмес, ошончо депутаттын көтөргөн маселеси азыр күнгө чейин такталбаса, анда сөз жүзүндө эле калып атат экен да. Сөз жүзүндө калбайт, тактап берет сизге. Тактап берет. Бүгүндө калбай тактап берет. Анда урматтуу депутаттар, 4-чү маселеге өтөлү. Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын эмгек мамилелери жаатында социалдык өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору киргизилип жатат. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев жана Кыргызстандын кесиптик бирликтер Федерациясынын төрагасы Кызаев Эмил Шүрбекович катышып отурушат. Баяндама үчүн Кудайберген Базарбаевич, сизге сөз. Урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, сунушталган долбоор ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоонун алкагында иштелип чыккан. Долбоордун негизги максаты бул колдонуудагы эмгек мамилелери жаатындагы социалдык өнөктөштүк маселелери боюнча мыйзамдык базаны өркүндөтүү болуп саналат. Сунушталган долбоор менен колдонуудагы мыйзамга техникалык жана редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Атап айтканда, эмгек кодексине жана жааматтык келишим жөнүндө мыйзамга ылайык келтирүү максатында колдонуудагы мыйзамдын биринчи беренесиндеги жааматтык макулдашуу, жааматтык келишим жана мамлекеттик аткаруу бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү деген сөздөрдү алып салуу сунушталган. Долбоордо социалдык өнөктөштүк тараптардын биринин укуктук статусун аныктаган. Иш берүүчүлөрдүн бирикмеси жөнүндө мыйзамды киргизүү менен мыйзамдын экинчи беренесинде каралган укуктук негиздерди кеңейтүү сунушталган. Ал эми 4-чү беренедеги социалдык өнөктөштүк принциптерин жаңыртып, аларды эл аралык стандартка ылайык келтирүү сунушталууда. Урматтуу депутаттар, сунушталган мыйзам долбооруна коомдук талкуу учурунда сын пикир жана сунуштар болгон жок. Бул мыйзамды ишке ашырууга республикалык бюджеттен акча каражаты керек болбойт. Долбоорду колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат, Кудайберген Базарбаевич. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар? Айда Исатбековна, сизге сөз. Венера Калыбековна, бул мыйзам долбоорун биз өткөн жумада дагы жакшы эле кенен кесир талкуу болгон, да жакшы эле суроо жоопторубуз болгон, алганбыз. Ошондон улам менин сунушум сразу эле добушка коюп койсоңуз деген чечим чыгарып. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар,
Кыргыз Республикасындагы эмгек мамилелери жаатында социалдык өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди суранамын. Анда урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Кудайберген Барзабаевич, сиз Урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Кудайберген Базарбаевич, бир эле суроо да. Жанакы проект о профсоюзах на какой стадии сейчас разработан? Проекты Байкеде отурат, ошондон улам суроо. Проекты өткөндө силер жаңы кароого кайра бергенсиңер. Аны осы азыр рабочий группа карап атат. Иштеп атат. Биз сиздерди ачык кырабыз. Рахмат. Урматтуу Кудайберген Базарбаевич, палатада 4-чү күнү 4 маселе болот экен. 3-чү күнү ошондуктан сиз өзүңүз келип катышып бериңиздер. Сиз билесиздер, депутаттар суроону көп беришет. Өзүңүз келиңиз, Рахмат сизге. Ден соолугуңуз жакшы элеби? Мына бүгүн биринчи күн чыгышым. Оорубаңыз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, 5-чи маселеге өтсөк. 5-чи маселе Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Усенбекович Жапаров тарабынан демилгеленген маалыматка жетүү укугу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамын долбоорунун концепциясын карап чыгуу. Мыйзам долбоорунун концепциясы Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгынын алкагында даярдалган. Мыйзам долбоору ар бир адамдын маалымат алуу эркиндигине, анын ичинде мамлекеттик сектордун субъекттеринин маалымат элеринин маалыматка жетүү укугун ишке ашырууну жана коргоону камсыз кылуу. Маалыматтын мүмкүн болушунча ачыктыгына, элге жарыяланышына, ошондой эле алардын жоопкерчилигин жогорулатуу, коррупцияга каршы күрөшүү, коомдук укуктук милдеттерин аткарышына коомчулуктун көзөмөлүн жүзүгө ашыруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү максатында иштелип чыккан. Биздин комитет биринчи окууда концепциясын карап, корутундунун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жиберет. Мыйзам долбоору боюнча баяндама үчүн сөздү Кыргыз Республикасынын юстиция министринин биринчи орун басары Аскарова Зарема Аликовна келген жок, ошондо Зарылбек уулу Алмазбек. Юстиция министри орун басары. Мырза, сизге сөз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Жогорку Кеңеш депутаттары, урматтуу Венера Калыбековна. Бүгүн сиздердин карооңуздарга маалыматка жетүү укугу жөнүндө мыйзам долбоору киргизилет. Ал Кыргыз Республикасынын президентинин 21-жылдын 8 февралындагы номер 26 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгынын негизинде иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө маалыматка жетүү маселелерин жөнгө салган 2 мыйзам күчүндө экен. Булар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө жана маалыматка жетүүнүн кепилдиктерин жана эркиндиги жөнүндө мыйзамдар. Бул мыйзамдар ошо жөнгө салуу предмети окшош болгондуктан эксперттик группа иштеп чыгып, ошол 2 мыйзамды кошуп бир мыйзам долбоору болуп иштелип чыккан. Сунушталган мыйзам долбоору жогоруда айтылган 2 мыйзамга киргизилген ченемдердин көпчүлүгүн өзүнө камтыйт. Мында айрым жоболору структуралык жактан өзгөртүү жана редакциялык техникалык жактан толукталып иштелип чыккан. Ошол эле учурда мыйзам долбоору жогоруда белгиленген мыйзамдарда болбогон жаңы жоболор менен толукталган. Жаңы киргизилген жоболор маалыматтык ачыктыкка, ачык айкындуулукка жетүүгө, ошондой эле отчеттуулукту жогорулатуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жана коррупцияга каршы күрөшүүгө көмөктөйт деп эсептейбиз. Атап айтканда, мыйзам долбоорун төмөнкүлөр сунушталып кеткен. Бул ошол маалымат терминин аныктоо, анын түрлөрүн жеткиликтүү расмий ачык маалыматтар жана жеткиликтүү чектелген маалыматтардын категориялары иштелип чыккан.
маалыматка жетүү укугун чектөө критерийлерин жана жетүү чектелбеген маалыматтардын тизмесин аныкталган. Жарандардын суроо талабы боюнча бардык маалымат ээлерин, анын ичинде жеке уюмдардын маалыматты берүүсүн камсыздоо, маалыматты берүүдөн баш тарткан пайдалануучунун тандоосу боюнча жогору турган органга же акыйкатчыга даттануунун альтернативдүү тартиби киргизилген. Мамлекеттик сектордун субъекттери тарабынан элге жарыяланууга тийиш болгон расмий маалыматтардын тизмеси иштелип чыккан. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору иштелип атканда бир нече тегерек столдор өткөн. Ошол учурда жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте коомдук талкуудан өттү. Бир нече сунуш пикирлер келген, аны биз эске алдык. Ушу сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп бериңиздерди суранабыз. Сурооңор болсо жооп берели. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Айбек Тураталиевич, сизге сөз. Рахмат, урматтуу Алмазбек Зарылбекович. Кандай убакытта, кайсы мезгилде баягы суратылган маалыматтарга жооп бербей баш тартып койсо болот? Бүгүнкү күндө ошо күчүндөгү мыйзамдардын негизинде эгерде суралып жаткан маалыматта тиешелүү бир купуя сырлар болсо, анда ошол маалымат бере турган органдын укугу бар ошол маалыматты бербей койгонго да бүгүнкү күндө. Эгерде тиешелүү гриф тери болсо ошол маалыматта. Бул жерде мына 21-чи беренеде көптөгөн пункттар менен белгиленип турат да. Сиз бир эле купуя сыр болсо гана берилбейт деп койсуз да. Бул жерде мына көптөгөн пункттар менен берилиптир. Экинчи суроом, мына ушул маалымат берүүгө байланышкан чыгымдар канча, кандай көлөмдө төлөнөт, кайсы убакытта төлөнөт? Дагы бир жолу сурооңуз берип коесузбу? Маалыматты берүүгө байланышкан чыгымдар кандай жолдор менен төлөнөт, кайсы убакытта төлөнөт жана ким тарабынан төлөнөт чыгымдары? Маалыматты бул ошол мамлекеттик органдарда же мамлекеттик эмес органдарга тиешелүү суроо каты келсе, запросу келсе, анда ошол мамлекеттин бюджетинин алкагында каралат ал негизи. Мындай өзүнчө ошол кандай расход болгонун расчеттору жок бизде. Ошол мамлекеттин компетенциясына ылайык жооп берилет да. Өзүм суроомо өзүм жооп берет экенмин да. Жазылып турат бул жерде. Суроо талаптарга жоопторду даярдоо ушул берененин 2-чи бөлүгүндө белгиленген учурларды кошпогондо маалымат ээлери тарабынан акысыз жүзөгө ашырылат. Акысыз. Туура, ошол мамлекеттик бюджеттин алкагында. 15 беттен ашкан көлөмдөгү документтерди жана материалдарды же алардын бөлүктөрдүн көчүрмөлөөнү талап кылган маалыматты берүү жөнүндө суроо талаптар үчүн көчүрмөлөө кызматтарынын өздүк наркынан ашпаган акы алынышы мүмкүн. Бул өздүк наркы канча болот? Андан кийинки мамлекеттик сектордун субъекттери маалымат бергенде калктын социалдык аярлуу категорияларын акы төлөөдөн бошотуунун шарттарын кошо алганда көчүрмөлөө кызматтарынын наркынын бирдиктүү реестри, стандарттары жана прейскуранттары жана аларды төлөө шарттары Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети тарабынан белгиленет. Мен муну берип атканымдын себеби мына 15 беттен ашкан деп атат. Биздикилер жөнөкөй жарым кагаз турган тактаманы алыш үчүн дагы канча төлөгөнүн баарыбыз билебиз. Мен ошон үчүн тактап коеюн деп сизден сурадым, кайсы шартта алынбайт деп. Рахмат. Урматтуу депутаттар, барбы дагы суроолор? Жылдыз Эсенбековна, сизге сөз. Я хотела узнать, неправительственные организации, какие виды отчетов предоставляют госорганам? Неправительственные организации какие виды отчетов предоставляют? Ну, в рамках данного законопроекта они не обязывают предоставлять.
этот отчет. То есть они никак не отчитываются, да, ни по бюджету, ни по своей работе? Нет, они не обязаны предоставлять отчет, но в рамках данного предлагаемого законопроекта, если поступает запрос от физического лица, то они уже будут в обязательном порядке предоставлять запрашиваемую информацию. Спасибо. Рахмат. Анда урматтуу коллегалар, эгерде суроолор жок болсо, комитеттин корутундусун окуп коеюн. Маалыматка жетүү укугу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда жактырылсын. Мыйзам долбоорунун ушул корутундусун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жиберилсин. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Ушул маселе боюнча кетирсеңер болмок. Анда урматтуу депутаттар, 5 маселени карап чыктык. Азыркы бизде залда жыйын болуп атат, ошол жака барып келели.